Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. Экинчи уктуруу. Микрофондо Чыңгыз Рыскелдиев. Төштүк бир кемпирдин айтканы боюнча жоголгон агаларын издегени. Кемпир Эламандын баласы. Кара жолтой оңбогур. Ойноп жаткан балдарды кырып, каарды катуу баштадың. Жоголгон агаларың үчүн тентиген атаңдын өчүн алам деп. Аларды кыргыдай сенин 9 агаңдын, 7 атаңдын өчү жок. Кемелиңе келбегин. Келерки күздү көрбөгүн. Туубай тууна чөгө кал, тирүү жүрбөй өлө кал деп каргап айтат. Эгер чындап баатыр болсоң, атаңдын малын талап, сабаган Карагытай манжуунун калкын барып чаап, жоголгон агаларыңдын артынан түшүп, издеп тап, дейт. Эл агасы, калк карысы болгон Эламандын 9 уулу, сандаган малы бар эле. Алар тентип жоголуп, уулдарынан айрылганда атаң кайгырып, арданып жүрүп сени тапкан турбайбы? Баатыр болсоң, эр болсоң, ачууланбай тилимди алып, бала өлтүрүп жүргүчө 9 агаңды тап. Антпесең, агасын таап албай айван чалыш болду, акмак болду деген ушак мойнуңа илинет деп кеңеш берет. Кемпирдин сөзүн уккан төштүктүн кабырга сөөгү бөлүнүп, көзүнөн жашы төгүлүп, ичи казандай кайнап, агаларымды таппасам, туубай тууна чөгөйүн, тирүү жүрбөй өлөйүн деп өзүнө өзү сөз берип, төгөрөктүн 4 бурчун 4 айлана кыдырып, агаларын издемек болот. Ичи чылгый өрт болуп, каарданып, таарынып, ач болотту жазданып, кыбыланып аштанып, 14 күн тамак ичпей жатып алат. Эламандын айласы кетип, алапайын таба албай ыйлап, төштүккө өлөрдү тапкан жалгызым болсоң, жоголуп кеткен агаларыңды издеп, сен да өлүп кетсең, баласыз көргөн күнүбүз кандай болот? Дейт. Анда төштүк: Ой, атаке, бул сөзүңүздү бир караңгы түн уксун. Катуу кара жер уксун да казып койгон көр уксун окуй. Деп булкунуп, өрттөй көзү жайнап, буурадай тишин качырата чайнап, жини келет. Эламан уулунун сөзүнө көнүп, 40 жылы басса жыртылгыс темирден чокой жасатып, 7 жыл жесе түгөнгүс гүл азыгын камдап берет. Төштүк кынсыз кылыч байланып, болот чокмор колун алып, бүт жарагын камдап, агаларын издеп келүүгө жөнөйт. Ашуусу бийик тоо ашып, агыны катуу суу кечип, чама чарчап, алы кетип, 6 ай тынбай жол жүрөт. Ошондо дагы эрбең сербең деген бир да жан, какылдаган карга, куркулдаган кузгун көзгө илинбейт. Ал тургай аюу казган ийин, айбан баскан чийин көрүнбөйт. Ошентип дагы жол жүрүп олтуруп, 6 айдай болгон жылкынын жуушандысын табат. Андан таманары басып, ээрдей болгон белести эңкейип кирип барса, 3 айлык болгон жылкынын тезеги табылат. Андан ары бетегелүү кайканга, белеси бийик тайпанга жетип, чуап кеткен жылкынын чуатуусун көрөт. Боз дөңгө чыгып, эки жагын караса, чөптөй жайнаган жылкылар жаткан болот. Камбарата үйүрүнүн сарайгыры жайынан качып, жылкыны баштап, эл көрбөгөн ээн жерде мекен кылып алган экен. Айванчалыш 9 агасы жылкыны кандай тосушту билбей, айласыз алдына түшүп, кошо келе беришиптир. Улуусу аппак сакал болуп, ортончусуна көк ала кыл конуп, кичүүсү кара сакал болуп калган экен. Аман эсен агалары табылганына сүйүнүп, 6 кысыр 40 байталды жаа менен атып келип, ар бирин сойдуруп, тамагын камдап,
курсактарын аябай тойгузат. Карагычы эттерин кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп, 2 күн жылкынын четиндеги кара сууга салдырат. Атайы агалар үчүн жасатып келген куржундагы кийим кечегин кийгизет. Ар биринин алдына желбеген жорго мингизет. 9-унун капасы жоюлуп, кадимкидей оңолуп калышат. Арадан бир топ убакыт өтөт. Баягы арык мырзалар семирип, өңүнө келет. Төштүк ошондо гана аларга элиң жериң кайда, урааның ким, уругуң ким деп соол салат. 9-унун улуусу мындай деп жооп кайтарат. Айлыбыз Кыпчак, Элеман байдын балдары болобуз. Энебиздин аты Гүлайым. Чынын айтсак, айвандардан өөдөрөөк, адамзаттан көп төмөн доңуз болдук. Ата менен энеге жакшылыгыбызды тийгизбей, малча басып кеттик. Же алдынан чыкпадык. Биз деп жүрүп, өлүмгө моюн сунгандыр. Өлбөй тирүү бар болсо, көзү көр, кулагы кер болду го. Аны угуп Эртөштүк өзүнүн жөнүн баяндап айтып берет да, жөө жолго аттанат. Күнү 2 күн, түнү 2 түн жүрүп, белести ашып, бир кең өзөндү көрөт. Өзөнгө жакын барып, оң кол жагын караса, капка таш турган экен. Мазар сыяктуу керемет жер экенин көрүп, бул кең өзөндү Кыпчак эле мекен кылып турган болсочу, деп качанкы дарты козголо түшөт. Төштүк перинин кызы Айсалкынга жоолукканы. Оң жагын байкап караса, тоонун урчугундагы тумшуктан чук терек көрүнөт. Чук теректин кабагында Шыта булак жана Таш булак деген 2 булак болот. Ал булактын боюндагы алма түшүп, чирип, көң болуптур. Ал эми чарчысы Айдын көл экен. Ал жер жин перинин кыздары 6 айда бир жолу келип, 40 күн оюн салуучу жер экен. 80 нөөкөрдүн арасында Салкындын 6 ай алдыда боло турган окуяны билген касиети бар экен. Ал Төштүктүн сырттан экенин билет. 8 күн санаттап коноктойт. Ага абдан ашык болуп, кыяматтык жар болууну ойлойт. Бир көрүүгө зар болуп, көрбөй калса өлүүгө да даяр болуп, зарыккандан саргарып озуп жүрөт. Чук теректин боюна Төштүк жаңы келгенде түндүгү алтын, боосу жес, босогосунда булбул баштаган, куштары сайраган бир керемет ордону көрөт. Көңүлү бөлүнөт. Ичине кирип, жүк бурчундагы айдай сулуу Айсалкынды көрөт. Төштүк болгону мындай перизааданы көрөлө келе. Ал да абдан ашык болуп калат. Айсалкын минтип сөз баштайт. Перинин кызы болом. Ыйманым ислам дининде. Төгөрөктүн 4 бурчун 4 айлана кыдырып сени сурадым. Агаларыңды издеп келээриңди, чук тереке сейилге чыгаарыңды билгенми? Ошондуктан алдыңдан тосуп жүргөнмүн. 7 күнү бирге болом, тамашага баталы. Андан кийин кыяматтык нике кыялы. Бул дүйнөдө тийип убара болгум келбейт. Сенин эмгегиң калың, шоруң көп. Бир түшсөң 7 жылы кайра чыккыс торуң көп. Бул дүйнөгө кызыгып, сага жар болуп, анан 7 жылы айрылып жесир жүрө албайм. Өлүүчү антты кылыңызда кыямат нике кыйыңыз. Мен сыйкырчы пери кызмын. Эринимде сөөлүм бар. Каргышым ката болбойт. Катылган адам оңбойт. Сөзүмө макул десеңиз, аманатыңызды бериңиз, дейт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.